Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен кондитерия KG баракчасы уюштуруп жаткан таңкы аштар марафонунун 5 тапшырмасын аткарып жатам. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Аябагандай даамдуу таңкы аштардын бирин даярдайбыз. Бизге керектүү азыктар мына ушундай круассандар. Мен алдын ала бышырып койгом. Ошондой эле булочкаларды дагы колдонсок болот. Жашыл чөптөр, бадыраң, кызанак, творожный сыр жана кызыл балыкты колдонобуз. Балыктын ордуна колбаса, сыр, тооктун этин дагы кошсок абдан сонун болот. Баардыгын ичке туурап дайындап алабыз. Эми круассандарды ортосунан бөлүп, толтурмабызды толтуруп сала берсек болот. Алгач творожный сыр менен майлап алабыз. Бул жерде круассан өзү эле майлуу болгондуктан дал ушул творожный сырды колдонсок, албетте даамдуу жана жеңил дагы келет. Жашыл чөптөрдөн рукколаны салдым, бадыраңдар жана балыктарды салабыз. Балыктын ордуна колбаса, сыр, тооктун этин же менимче жумуртка дагы кошсок боло берет. Кызанактарды коюп, бетин жаап, тамагыбызды бере берсек болот. Эгер булочкаларыбыз даяр болсо, мындай таңкы аштар тез эле даяр болот. Ошондуктан сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу, сунуштайм жана менин видеомду колдоп коюңуздар. Эгер жакса, лайк басып, комментарий калтырып, жана албетте каналыма дагы катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.